Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен. Назарыңыздарда оболгон обондор аттуу музыкалык программасы студияда Бакыт Асынакунова. Биз адаттагыдай эле түз эфирдебиз. 39-24-14 жана 39-25-50 телефондор сиздердин кызматта иштеп жатат. Биз бүгүн студиябызга таланттуу балдардын апасы Каныкей Муратованы балдар менен чакырганбыз. Атап айтсак, Айтурган Азиз Муратовдор жана ошондой эле Жанат Шербеков биздин студияда мейманда. Шербеков Жанат балдарга аккордеондон коштоп өзүнүн талантын дагы сиздерге тааныштырмакчы. 39-24-14 жана 39-25-50 телефондор сиздердин экранда да көрсөтүлүүдө. Андыктан бизге байланышка чыгып, суроо узатып, жооп алсаңыздар болот. Анда эмесе биз программабызды баштай берели. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, студиябызга кош келиңиздер. Каныкей, эми балдарыңыз жөнүндө айта кетсеңиз, улуусу ким, кайсы мектепте окуйт, канчанчы класста окушат балдар? Улуусу балам Азиз Муратов 9 жашта, 64-гимназия школасында окуйт. Анан кызым 7 жашта, Айтурган Муратова. Экөө бир школада окуйт, 64-гимназияда. Балдардын музыкалык ышкыбоосу жакшы болгон үчүн студиябызга келип атасыздар. Өткөндө Замана студиясынан дагы көрүп калдык эле. Анан балдардын музыка болгон ышкыбоосу качан ойгонду эле? Эми ар бир баланын кызыккан нерсеси болот да. Бирок баягы кызым ушу музыканы угуп, атайын бир жашынып алып угат эле да, анан ойлочумна деп. Анан кийин эле ошол кайсы музыканы жакшы көрчү эле? Мен сизди Меккеге алып барамын деген ырды. Анан ошол ырдап көпчүлүктүн асына чыгып эле ырдап калды. Анан ойлодум ичимде, эгер чындап ошо кызымдын таланты болуп атса деп, эртеси музыканттарга алып барып текшертип, анан баягы голосу жакшы экен, азыртадан ырдатсаңар болот деди да. Анан аранжировка кылсакпы же кылбасакпы, кызым жөн эле ырдап койдубу деп ойлонуп жүрүп, кайра кызымдан сурайм да, сен чын эле ырдагың келеби, ушуга даярсыңбы? Сен даярмын, ырдагым келет. Анан ошол мен сизди Меккеге алып барам деген ырга аранжировка кылып чыгардык. Андан кийин эле телевиденияден телевидение, тойдон тойго ошо съемкалар болуп эле ошол бойдо эле шарт кетти да. Кудайга шүгүр, ушундан бери эле андан кийин эле Азиз кызым ырдап атканда балам постоянно видеого тартып жанында жүрчү. Андан кийин эле балам мен да ырдагым келет деп чыкты. Анан чындап сен да ырдагың келеби же жөн эле ырдап эле коюш, сага максат болуп атасың? Жок деп. Бул да репетиция кылам деп 1 ай жүрдү. Анан ошону менен Айганыч деген ырды ырдап чыгып, баягы чоң Булардын ырларын сиз дароо эле жаздырып аткан турбайсызбы, э? Ооба, сразу эле жаздырып чыгып, анан кийин ырдап, ушинтип такшалып көнө берсин деп чыгарып атам азыр. Азыр Кудайга шүгүр, баары кичинеден жакшы болуп келатат. Жакшы, бүгүн аккордеондун коштоосуна ырдашат экен балдар. Анан ортосунда дагы бир жакшынакай клипти көрөт экенбиз. Анда Айтурганга биринчи ыр кезегин узатып койбойлу, э? Кайсы ырды ырдап бересиң, Айтурган? Ата апаны ырдап берейин. Жакшы болот. Can koyarım abam, sen suyarım abam, barasılım abam, ınağımsın, bakbanımsın adam, sorbaksımsın adam, korgonumsun adam, çırağımsın abam. Aba, men seni Mekke'ge al baramın aba. Meyişko sen barda 4 tarafım, bulağımsın ata. Bir etken sözün hoşatlanamın ata. Men seni Mekke'ge al baramın ata. Meyişken çetelik ait kadarın, çınarımsın ata.
barda dört tarafım. Kulağımsın ata. Bir aytkan sözün oşattanamın ata. Men seni Mekke'ge al baramın ata. Meyike jetelik aytkandarım. Çınarımsın ata. Apa, daima sen benim maqtanamın apa. Men seni Mekke'ge al baramın apa. Beyiş kol sen barda dört tarafım. Kulağımsın ata. Bir aytkan sözün oşattanamın ata. Men seni Mekke'ge al baramın ata. Beyike jetelik aytkandarın. Çınarımsın ata. Ай баракелде. Тилигиң кабыл болсун. Чоңойгондо апаңды никеге алып баргалың. Бүгүн кандай күн болду сен үчүн? Жакшы болду. Жакшы Эмнеси болду. менен кызыктуу болду? Мектепке барган кызыктуу болду. Көптөн бери мектепке барбай жүрүп азыр окуп атасыңар да? Ооба. Онлайн бүттү. Курбуларыңды сагынып калтырсыңбы? Мектепти сагынып турсуңбу? Окуган жакшы бекен? Ооба. Же телефондон окуган жакшы бекен? Мектепке барган окуган жакшы экен. Кайсы сабакты жакшы көрөсүң? Көбүрөөк матемди жакшы көрөм. Анан Кошулуучуларды чыгаратабыз. Жакшы. Абдан жакшы. Бул балдардын музыкалык табитин мындан ары өрчүтүү максатында балдарды музыкалык мектепке бериш керек го. Ооба, бергем. Кызым негизи музыка школаны 3 жашында эле окуп баштаган. Бирок ал жакта бийге барат эле, балет жагына. Анан кийин эле азыр музыкага кызыккандайын Жамиле Муратованын вокалына бергем. Азыр Жамиле өзү даярдап, өзү ырдатып. Андан сырткары Комузга барып атат, жакында эле экөө тең чогуу вокал. Жаңыдан үйрөнүп аткан турбайбы? Жаңыдан үйрөнүп атышат. Аккордеондун коштоосунда көп ырдайсыңарбы? Аккордеондун коштоосунда мына Жанат өзү даярдап атат. Азамат Жанат азыр абдан жакшы чертип берип атат. Баланын табитине жараша ырдоо ыкмасына келиштирип атпайбы? Ооба, ооба. Көндүңбү аккордеон менен ырдаганды? Жакшы бекен? Ооба. Абдан жакшы. Анда Азиз, мектепте кандай окуйсуң? Жакшы. Кайсы сабакты жактырасың? Көп математика жакшы көрөм. Математика экөөңөр тең кызыгат экенсиңер. Ооба. Сен азыр онлайн окуп атасың да, э? Ооба. Мектепти сагындыңбы? Ооба. Класс жетекчи эжеңди, мугалимдерди сагындыңбы же досторуңду сагындыңбы? Барын. Баарын сагындыңбы? Телефондон окуган кандай экен? Жакшы эле. Кыйыныраакпы? Ооба, кыйынраак. Ал үчүн апаң жаныңда отуруш керек, э? Жок, өзүм. Же өзүң элеби? Ооба. Жок, өзү окуп, мени аралаштырбайт, өзү окуп, өзү жооп берет. Жакшы. Өзү 1-класста эле мактоо баракчасы менен сыйланган, отличник болуп. Мугалимдердин немеси кандай болуп атат? Балага болгон Аябай жакшы. Көнүшүп калды уже онлайн менен. Мугалимдер мактап атабы? Ооба. Өткөндө өзү көрүп келди. Апа, журналым жалаң беш экен. Азыр кайсы ырды аткарып бересиң? Айганыш. Айганыш? Жакшы болот. Айыл ташым суу айганыш, ай жылыстай көктө жайнаныш, башка айыл алыраак оралбай,
Barımız ninget aylamız. Sulu 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 aylanış. Şaşırırım sana baylanış. Adam oldu önüne geçinde. Aylanış dünün aylanış. Boldum sana kayra baylanış. Taşırgısam takır tokatmoy. Kişiye çakın jolotmoy. Apang çıkan senin orduna. Çöntayang kanma koluna. Su 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 aylanış. Şaşırırım sana baylanış. Adam oldu önüne geçinde. Aylanış dünün aylanış. Boldum sana kayra baylanış. Basamın debüyün aylanıp. Baykene dağıldım marmalıp. Agarot kosuğa geçelim. Alta koyup adı caygarım. Su sulu sulu ayganış. Şaşırırım sana baylanış. Adam oldu önüne geçinde. Ayganış dünün aylanış. Boldum sana kayra baylanış. Sulu 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 ayganış. Şaşırırım sana baylanış. Adam oldu önüne geçinde. Aylanış dünün aylanış. Boldum sana kayra baylanış. Barakallah, Azamat. Балдарга арналган ырларды көбүрөөк үйрөтүш керек го. Ооба, азыр бул бизге Же өздөрү жактырган ырларды ырдабашабы? Мен ойлогом, мен төрткө эле биздин бала ушундай ырдарды айткыла десем, мындан кичинекей балдар деле ушундай темада ырды айткан. Бирок баягы Чыңгыз байке айткандай, муну ырдасаң болот, муну ырдабасаң болот деп азыр балдардын табиити башка да. Анан Чектөө бериш керек. Чектөө бериш керек. Анан азыр өздөрүнүн жеке элдик ырды ырда бербей, өздөрүнүн ыр жаздырып атабыз буюрса. Ошол ыры бүткөндөн кийин аранжировка кылган клип тартып, только өздөрүнүн бара-бара өзүнө жарашыктуу ырларды ырдап баштайт буюрса. Балдарды тарбиялап, Жамилежан маңдайга коюп коюш керек экен депчи. Анан ошо мугалимдин күчтүүлүгүнөн болот. Анан Кудайга шүгүр, мен өкүнбөйм тошто ушундай Жамилеже даярдап өзү аябай сиз айткандай муну ырдасаң болот, тигини ырдабасаң болот деп. Мен мисалы музыкага түшүнүгүм жок да, мен топтакыр башка тармакта кишимден. Ошон үчүн Жамилежанын колуна тапшырып бергем. Азыр Жамилеже өзү даярдап. Үйдөн дагы сиз мындай контролдоп турушуңуз керек да, текшерип турушуңуз керек да. Ооба. Биз деген андан сырткары балам ушу тренировка курат каратеге. Спортто. Постоянно соревнованияларга чыгып, грамоталарды алып, буга чейин 2-3 алып жүрсөк, кечээ республиканскийде биринчини алып келди. Абдан жакшы, ушул жерде сөзүбүздү улантабыз. Азыр бизде байланыш бар экен. Кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Ден соңуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Сизге бир кичине кабыл тилек айтып кетели дедик элек. Айтыңыз, угуп атабыз. Аты жөнүңүздү биринчи тааныштырып койсоңуз. Аты жөнүм Жаныбек, Токтогулдан чалып аттым эле. Ушу баягы Шербеков жанаттын Месоот элек тааныштары. Анан ден соолук каалайбыз, чын ден соолук болсун, эчтекеден кем болбосун. Дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалайт элек. Анан сиздердин урматыңыздар менен ыр суранып кетсек болобу? Сиздер менен болчу ыр сурансак бере турган болсоңуздар. Телефон байланыш үзүлүп калды. Жанагы спорт боюнча сөз кылып атпадык беле, кечээ жеңүү үчүн алып келген турбайсыңбы?
Кандай болду анан жеңгенде? Жакшы эле. Ата-андашың ким болду ошондо? Казак, Ата-андашың ким болду? Казак, орус. Казак, орустар Россия. болду. Россия менен беттештиңби? Ооба. Жеңдиң. Ооба. Алар дагы 9 жаштагы балдар бекен? Ооба, 8-9. Абдан жакшы. Аны кубандыңбы өтө? Ооба. Тренериң ким? Машыктыруучуң? Талай. Кайсы спорт комплекске барышат булар? мектептин ичинде. Мектептин ичинде. Мектептин ичинде ошо частный постоянно ошол соревнованияларга алып чыгып жүрөт. Кечээ өзүңүз айткандай биринчиликти алганда аябай эле толкундандык. Сиз да болдуңуз да аякта. Мен обязательно болом. Буларга дем күчүп берип турасы болбойт да. Ооба, ооба. Эми азыр өзүм жалгыз жөнтөлсөк кичинекей. Постоянно тияка бияка дайым сопровождать этип жанында жүрөм. Бир атен айткандай өзүң уктап атасыңарбы деп таң калгандай. Уктаганга да, иштегенге да, чыгармачылыкка да жетишип атабыз. Жакшы. Балдардын табитин ойготуп, кайсы жакка кызыктар экенин ойготуш керек ата-эне негизичи. Анан эненин тарбиясы булар үчүн өтө чоң маанини ээлейт эмеспи? Эми бул жөнүндө дагы сүйлөшөлү. Жанатка сөз берип коелу. Жанат эми аккордеонду мыкты ойноп атат. Өзүң Күреңкеевде Күреңкеев музыкалык училищесинде 4-курста окуйт экенсиң, аккордеон класс боюнча, э? Өзүң жөнүндө кыскача айтып кет. Мен Нарын областына караштуу Нарын Актал районунун Кайыңдуулу айылында дүнүйгө келгем. Азыркы учурда Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайына 4-курстун студентимин. Аккордеон бөлүмүндөмүн, өзүм специм аккордеон. Ошол буюрса эмгектенип окуунун үстүндө жүрөбүз. Музыка эмнеси менен сага жакты? Мен негизи чоң атам чоң комузчу болгон. Ким деген? Шербек. Нусупов Шербек деген. Анан өзүмдүн тай жагымда, атам жагымда бүт баары ырдашат, комуз чертип ырдашат. Ошол. Анда сенде бир жакшынакай чыгарманы күтөлү. Келиңиздер анда эмесе. Ошол жаңы эле дагы Токтоолук досумдан суранып кетти окшойт. Сиздерге кадимки эле Ашымбек Мамытбеков деген агайыбыздын Зар болдум деген бир чыгармасын аткарып берейин. Абдан жакшы болот. Азыр чыгарманын астында дагы бир телефонду кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Ооба, саламатсыңар. Саламатчылык. Биз могу инебиз Жанаттын бир жанагы Нарынан жазган салам кат деген ырын уктап берди элек да, биздин тоюбузга ырдап берди эле да. Нарынан тапкан махабатпы? Суранышат да. Даярсың да, э? Анда ушуну калат. Ал күндү жүрөм унутпай, атыңдың атайм угузбай. Аярлап күндүң кечирем, асманда сызган булуттай. Асманда сызган асманда сызган ой. Asmanda sızgan bulutay. Көрө албас көздөрү бизге деп, көп сөздүң айтар тизмелеп. Көргөзбөй тилеймей тымызын, göz tibese eken ay sizge dep. Göz tibese eken ay, göz tibese eken oy. Göz tibese ekeni ey sizge dep.
ансыз да өмірі азайып, аз шығар сіздей аялы зат. Насият болып ей түгіліп, нарына тапқан махаббат. Нарымнан тапқан ей, нарымнан тапқан ой, нарымнан тапқан ей махаббат. Нарымнан тапқан ей, нарымнан тапқан ой, нарымнан тапқан ей махаббат, ой махаббат. Баракелді, рахмат. Азиз, чоң ойғанда ушундай байкеңдей ырчы боласың, э? Айтырган, туурабы? Кайсы ырчыларды жакшы көрөсүңөр силер? Мен Асел Кадырбекованы жакшы көрөм. Асел Кадырбекованы, сен? Алас Акимов. Жакшы. Эски ырчыларды билесиңер, эски муундагы ырчылар. Атаңдардан улуу кишилерди, апаңдардан улуу кишилерди билесиңерби? Асанкалы Керимбаев деген, Каныке Ералиева эжекебиз бар, э? Жамиля Муратова. Жамиля Муратова эжекеден сабак алып атасыңар. Ошондой ырчы болосуңарбы келечекте? Жаратылышты жакшы көрөсүңөрбү? Ооба. Эмнени жакшы көрөсүңөр? Кайсы жаныбарды жакшы көрөсүңөр? Мен ушыкты жакшы көрөм. Ышыкты жакшы көрөм. Мышыгың барбы үйдө? Жок, бирок чабайганда алам. Бирок ачыдан. Ажыдарды жакшы көрөсүңбү? Ажыдардай күчтүү адам болот экенсиң анда. Мектептен сабак жакшы көргөн мугалимиң жөнүндө айта аласыңбы? Ооба. Ким сага жакшы мамиле кылат бардык окуучуларга? Аида Самоғановна. Кайсы сабактан берет ал эжекең? Матемден. Математикадан, э? Ооба. Жакшы өтөбү сабакты? Ооба. Эгерде сен азыр мугалим болуп калсаң, балдардын эмнесине көңүл бурат элең? Балдарды карап, Кандай тарбия берет элең? Кандай окутат элең? сонун окуткум келет. Сыйдыра кылып. Физкультурадан, ойлоп. А чарчап кеткенде кичине тура калып, физкультура кыласыңарбы? Ооба. Кыймыл аракеттер жасайсыңар, отуруп туруп. Ошондой кыласыңарбы? Ооба. Келечекте ким болгуң келет өзүң? Мен келечекте врач, ырчы болгум келет. Врач да болуп, анан ырдайсың да, Ооба. Жакшы, эки кесипти алып турасың да. Тойлордон ырдап жүрөсүң да, апаң менен барганда. Жакшы, азыр кайсы ырды аткарып бересиң? Тойго келгилени. Тойго келгиле, тойго баралыганда. Жолар быдып алстан тойго келгеле, шарпылдаган сулардан кечип өткөлө. Кунандарды жабышып, жорголорду салышып, мейдереген таларда байкелерди талашып. Тойго келгиле, ою зорго кошулуп, ойнап кеткеле. Көңүл ачы бардайым бирге жүрөлү. Meyman boп тынчтыкта ömür sürölü. Meyman boп тынчтыкта ömür sürölü. Meyman boп тынчтыкta ömür sürölü. Bilegile jaştaray bilegile, şapartip şatanıp jırgagıla. Birin kalpay, bilegile talpay, aylanada bütbarın, koşulgula tartınbay. Toygo gelgile, oyun zorgo koşulup, oynap ketkele. Köngül açı bardayım birge jürölün. Meyman boп тынчтыкта ömür sürölü. Meyman boп тынчтыкта ömür sürölü. Meyman boп тынчтыкта ömür sürölü.
Аңчылар о болып ырдағыла, бұлбұл болып барыңар сайрағыла. Таза жетіп комызду, шанды қошып добышты, күлкі менен ыр болып көтерілі көңілді. Тойға келгіле, ойындарға қошылып, ойнап кеткеле, көңіл açı бардайым бірге жүрілін, мейман болып тыштықта өмір сүрілі, мейман болып тыштықта өмір сүрілі, мейман болып тыштықта өмір сүрілі. Модуляция мен ырдап атасыңар. Атайын ушундай даярдандыңарбы? Бул балдардын слух аябай күчтүү. Биринчи экөө менен жолугуп даярданганда эле билгем. Мисалы доодон ырдап атып анан региге көтөрүп кетсем, ошол тоңго өздөрү калыптан ырдап кетишет да. Анан жакшы буюрса. Жакшы. Азыр Азиздин аткаруусундагы дагы бир ырды угуп алалы. Анан бир жакшынакай клип бар экен, ошону көрүүчүлөрүбүзгө тартуулап коебуз, Азыр Азиздин ырын угалы. Кайсы чыгарма? Жамиля деген чыгарманы. Жамиля. Карагатты көзүнөн ай Жамиля, балдай ширин сөзүнөн ай Жамиля, күндө сага келем деп ай Жамиля, сен карабай өтөсүн ай Жамиля, 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 ой Жамиля. Мен жүрөмүн көчөдө ай Жамиля, сени ширин көзөрүнөн ай Жамиля, бакаралап басалы ай Жамиля, балдай ширин сөзүнөн ай Жамиля, 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 ой Жамиля, 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 ой Жамиля. Карагатты көзүнөн ай Жамиля, балдай ширин сөзүнөн ай Жамиля, күндө сага келем деп ай Жамиля, сен карабай өтөсүн ай Жамиля, 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 ой Жамиля. Азамат. Келешегиң кең болсун. Анда эмесе жанагы клипти көрүп коелу. Азыр телефон бар экен, биз ошону кабыл алып коелу, андан кийин клипке өтөбүз. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Саламатсызбы. Саламатчылык. Ол жашырларга ийгилик каалап, чыгармачылык ийгилик каалай деп аткам. Ден соолукта болсун. Рахмат. Жанат Сербек жанатка болсо ага да ийгилик, чыгармачылык. Ден соолукта болсун. Чоң рахмат. Анан биз чыгарма суранып кетели деп атканбыз. Кайсы ырды суранып атасыз? Кыздар ай деген чыгарманы Жанат ырдайсыңбы? Жанат ырдасын, ошо досунун ыры бар эле, ошо Кыздар ай деген. Жакшы болот. Азыр биз клипти көрүп алалы, андан кийин жанагы чыгармага кезек беребиз, Sen suyarım
Жакшы. Жана башында дагы ушуларды аткарып бергенсиң, бул казактын ыры болсо керек эле. Бул клипти ким тартты? Нурсан Медиа деген анын аты дагы Азиз. Ошо Азиз байке тарткан. Аранжировкасын ким жасады? Аранжировкасын Асан деген Асан байке Асан байкең жасады. Жакшы. Сага жактыбы клип? Ооба. баягы клип тартып бүткөндөн кийин баягы идея келди башкача. Ушундай кылып тартсак аябай сонун болмок экен депчи. Биринчи клип болуп калып, Кудай берсе экинчи клипте мындай оюңду айта аласың да, мындай кыла, тиңдей кыла деп. Бирок Кудайга шүгүр, биринчи клипибиз эми экинчи клипти буюрса аябай жанагындай жакшы кылып оюбузду айтып тартабыз деген ойдобуз. Бирок Кудайга шүгүр, эми бул клип. Жакшы. Жанат, жана Суранычтар боюнча. Замандашың бир жакшынакай ыры суранып атты эле. Эмне деген ыры эле? Сөзү кытайлык кыргыз Ибралы Турган деген агабызга таандык. Жок, адашып кеттим. Обону кытайлык кыргыз Ибралы Турган деген агабызга таандык. Сөзү Токтогул атабыздыкы. Кыздарай деген. Жалпы айымдардын урматына аткарып берейин. Кара бир гана көрмөң чай кийип ойногула кыздар кадыр бира көңүл бар чактан бар чакта ойногула кыздар кайрылба келбейт өмүрүң ойногула кыздар кайран жашты кор кылып дей койбогула кыздар ойногула кыздар кызыл бир гана көрмөң чай кийип ойногула кыздар кызыл бира көңүл бар чактан бар чакта ойногула кыздар кылчайба келбейт өмүрүң ойногула кыздар ойной албай гүл албай ойнуна баркын биле албай ойногула кыздар жашыл бир гана күрмөң чай кийип ойногула кыздар жаштык бира өмүр бар чактан бар чакта ойногула кыздар жаштыгыңа келбейт кылчайып ойногула кыздар ойной албай гүл албай ойнуна баркын биле албай ойногула кыздар ойногула кыздар Баракелде. Муну комуз менен ырдаганда кичине салмактуураак болот, Сен азыр динамика кошуп атпайсың да? Аккордеондун өзүн ырга кошондой да. Вокалдан сабак алдың беле? Жок, мен вокалдан такыр сабак ала элекмин. Буюрса, күрөң кечти бүтсөм анан консерваторияга бир вокал жаатына тапшырам.
ошол үйүнүң жакшы экен, вокалдан сабак алып коюшуң керек экен. Буюрса. Абдан сонун чыгармачылык ийгиликтер боло берсин. Кане эми Айтурган, Азиз, түш көрөсүңөрбү? Түшүңөрдө учасыңарбы? Ооба. Каяка учасыңар, кантип учасыңар? Бала кезибизде баарыбыз эле учканбыз. Мен азыр да учам. Кандай учасыңар? Айтып берчи, Айтурган сен. Мен сонун учам. Сонун учасыңбы? Түшүмө келип. Анан ойгонуп кетесиңби? Сенчи? Ажыдар экөөбүз жарышканга. Ажыдар экөөң жарышасыңарбы? Белек алганды жакшы көрөт эмеспи балдар, кыздар? Жакында 23 февраль келатат, эркек балдардын байрамы. Балдарды куттуктайсыңбы? Ооба. Эмне белек бересиң? Сонун белекти берем. Бирок тандап алам да. Өзүң колуң менен жасаган белектериң барбы? Бар. Сүрөт тартып же пластилинден бир нерсе жасап, кагаз менен бир нерсе жасап. Кагаз менен пластилинден сүрөт тарткандай кылам. Анан байкеме берем. Байкеңе бересиң, Байкем кызыгат. Ай, жакшы. Белек алганды жакшы көрөсүң да сен дагы, Ооба. 8 мартта байкең белек береби сага? Ооба. Апаңа белек бересиңби? Ооба. Кандай эмнелер жасап бересиң? Открытка, чоң шоколад. Сен сатып эле берет турбайсыңбы? Ооба. Өзүңдүн колуң менен жасаган белектериң барбы? Ооба, жана могу подарок бар го, ошо жасайм. Жакшы. Барбы ошондой? Кол өнөрчүлүккө кандай балдар? Баягы пластилин, кызыккан нерселердин баарын алып берем. Өздөрү үйдө отуруп алып жасап. Анан особенно кичине колу бош болуп калса, анан открытка жазышат мага. Майрам күнү эмес, мындай күнү деле апа деп аябай мындай трогательный ырларды жазып туруп, биз сизди аябай жакшы көрөбүз, оорубаңыз деп аябай жакшы сөздөрүн жазып туруп, анан баягы жакшы мазмундуу сонун баягы открыткаларын алып туруп катып коем. Кийин чоңойгондо көрсөтөм депчи. Анан кээ бирөөсүн ыргытууга туура келсе капыланып апа депчи. Анан бара бала болсо дагы ошо ата эненин эмгегин билген жакшы да. Анан ушул Кудайдын куттуу күнүндө кичине бош болсо эле ушундай жакшы жүрөктө сөздөрүн кагазга түшүп туруп мага алып келип берет. Абдан жакшы. Сүрөткө болгон таланттары кандай? Сүрөт тартышабы? Ооба, обязательно сүрөт тартат. Особенно ошо сүрөт тартканга аябай кызыгышат. Анан пластилин менен бирдекелери жасашып. Гүлдөр менен жасайм. Байкем гүлдү жасаган. Гүлдү жасады беле? Абдан жакшы. Чоңойгондо көп кырдуу талант болосуңар, Сүрөт тартасыңар. Текмешиликке кандайсың? Бир нерсе тигесиңби? Мен тигем. Кыздар кичинекей кезинде кооз кагаздардан бир нерселерди жасап, ошолорду чаптап тиге беришет го, көйнөк, курчакка көйнөк тигишет дегендей. Ооба, мен баягы ийне жипти өйдөргө алып коем да, балада тигибиз. Столду коюп чыгып, ошону алып келип бирдеге тигишип, чыкса чаптап, аккуратно ойношот отуруп алып. Анан баламда мектепте отличник болуп окугандамы, мен сабактарына вообще кийлигиштирбейт, өздөрү окуп, өздөрү сагыштырып, өздөрү дневниктерин толтуруп. Анан Айтурган түшүнбөй атса, обязательно байкесине келет. Жардам бересиң, карындашыңа абдан жакшы карайт турбайсыңбы? Анда Азиз, сенин аткарууңда кайсы чыгарманы угабыз азыр? Дуэт. Дуэтпи? Абдан жакшы болот. Чыңгыз Мырзаевдин Бир тууганым деген ырына жаңы эле аранжировка кылдырганбыз байкеден. Жакшы, азыр бизге Жалал Абадтан дагы байланышка чыгып калыптыр. Кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Сизди угатабыз. Мен жаңа Тапкан районундагы жамайны. Көн кала тилек айтайын дедим. Айтып бериңиз, сизди угатабыз. Бул жана жаңылыкка билинбегенме? Бурушу жок кантпайбы? Бул жана билинбегенме? Бурушу жок кантпайбы? Сиз телевизордон алысыраак туруп анан каалоо тилегиңизди айтсаңыз жакшы болмок.
Макул, жакшы туруңуз, байланышка чыгып туруңуз. Бизди көрүп атканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Кана анда жакшы чыгарманы угуп коелу. Bir tuğanım şam çırağı gülürdü. Bir atadan birine de törüldü. Ақ түтіңді бізге берген атыны, тізе бүгіп таманыңдан өмірміз. Азға зор бір туғаным, сенсің бағым, бек болсын дайым өмір жаным, бек болсын дайым өмір жаным. Bir tuğanım darağımdın tamırı. Tündüğündey günde yağır jarığı. Қайда барба, қандай өмір кешірбе, силер менен жүрөгүмдү жарыңыз. Азга зор бир туғаным, сенсің бағым, бек болсын дайым өмір жаным, бек болсын дайым өмір жаным. Бақыт сепкен байлық өмір нұрында, Başkada çok mermine cılına. силерге деп сақтап қойған түгіміз, сүйім бар жүрегімді ұйыған. Азға зор бір туғаным, сенсің бағым, бек болсын дайым өмір жаным, бек болсын дайым өмір жаным. Азға зор бір туғаным, сенсің бағым, бек болсын дайым өмір жаным, бек болсын дайым өмір жаным. Азаматтар. Досторуңар барбы? Aa, Кандай досуңар бар? Мен досым Ясмина. Жасмина бар. Менки Амирхан. Жакшыбы досторуңар? Aa, Амирхан экөө дайым биринчи класстан бери чогуу тренировкада жүрүшөт, чогуу соревнованияга чыгып Спортко дагы чогуу катышат Спортто да турбайбы? чогуу жүрүшөт. Ал досуңардайбы? Сен сыяктуу? Жок. Ырдабайбы? Ұрышпайыз. Соревнованияга чыгып жүрүшөт. Жок. Досуңарга белек бересиңер же досуңар силерге белек береби? Белек алганда Biz de böyle sana verdik. аларда бересиңер, бири-бириңерге берип турасыңар. Kava. Чоң ойгондо кайсы мамлекетке барганды жакшы көрөсүңөр? Кайсы шаарды көргөндү жакшы көрөсүңөр? Мен Кытайды баргым келет, Россияны көргүм келет. Кытай мамлекетине кызыгып турбайсың Ben olsa Dubai, Kitay, Океан, Rusya, büt memleket. Кытайдын кайсы шаарларын билесиңер? Гуанчжоу, Пекин, Шанхай деген чоң шаарлар бар, Андан да чоң. Россиянычы кайсы шаарларын билесиңер? Географиядан кандай үйрөтөбү ушуларды же өтө элексиңер да азыр? Жок, өтөлекпиз. Россиянын кайсы шаарларын билесиңер? Ленинград, Москва, Новосибирск. Балам ушул постоянно жана Нуралы Базарбаев деген профессор бар го, врач. Ошо Байкенин постоянно клиникасына барып жүрөт. Анан
айтат мен ушундай чоңойгондо ушу Нурал байкедей мыкты врач болсом депчи. Жакшы, келечегин берсин. Бизде дагы байланыш бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Сизди угатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сиздердин телеберимиңиздерди көрүп аттык элек, анан ошол эки кичинекей наристенин ырдаганын угуп, жанаттын ырдаганын угуп, толкунданып отурабыз. Алыс какталар менен чалып атканбыз. Ушу Жанат инибиздин жанакы зар болдум деген да ырды жакшы чыгармалар бар эле. Ошолорду эл үчүн дагы ырдап берип койсо жакшы болот эле. Жалпы сиздерге чыгармачылык ийгилик, телеберимиңиздер дагы өркүндөй берсин деп айтып кетмекчибиз. Рахмат байланышка чыкканыңызга. Даярсыңбы? Жалпы ушу Авталабык туугандардын атынан салам айтып койсоңуздар. Чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Кана демесе Жанат, жердештерим жакшы чыгарма суранып атат. Жалпы ошолорду өзүмдүн айылдаштарыма, көрүп аткан ата энеме арнап ырдайын. Ошол эфирден пайдаланып дагы ушул ата энеме дагы бир салам жолдой кетейин. Жакшы болот. Жалпы айылдаштарыма жана жалпы айымдарга арнап зар болдум деген чыгарманы аткарып берейин, кабыл алып коюңуздар. Zar boldum bir jark etip karашыңа, çırmaldım suyun zor sanasынан, sezimdi kozgop koyup oşol tağdan. Sen kettin yıldızlardın arasından. Sezimdi kozgop koyup oşol tağdan. Sen kettin yıldızlardın arasından. Jıyalbay oşol tağda men esimdi, көрүсөm деп издеп келем элесимди. Алтыным ак таңдардан тосоюнчу, а балким акку болуп келесиңди. Алтыным ак таңдардан тосоюнчу, а балким акку болуп келесиңди. Алтыным asıl jarım, süygön jarım, yürekti dürte tizken jaşıl jalın. Süybösöң bul dünögö ne jaraldın, карагаттай көздөрүңдөн айланайын. Süybösöң bul dünögö ne jaraldın, çolpondoy көздөрүңдөн айланайын. Карагаттай көздөрүңдөн кагылайын. Баракелде. Аккордеонду кармап атасың, жакшы ырдайт экенсиң. Обон чыгаруу жаатына кандайсың? Өзүмдүн бир 2-3 обонум бар. Кичинекей кезимде чыгаргам. Ошол негизи обон чыгарганга өзүм чыгаргым келет, бирок негизи көп илхом келбейт да. Анан бир өзүмчө отуруп, үйдө отурганда
обондор келет, анан чыгарганга жетишпей калам же ошол убакта башка жакта болуп калам, ушундай болуп калат да негизи. 2-3 обонуң бар деп атпайсыңбы? Аткарып бере аласыңбы азыр? Аларды сөздөрүн бирок жакшы билбейм да. Азырынча даяр эмес экен. Азырынча. Жакшы болот. Келечегиң кең, дагы чыгармачылык иштериң али алдыда. Балдары кандай? Үй окутуна жардам беришеби? Сизге жардам берип турабы? Албетте, особенно балам. Сенчи айтырган? Кызым жардам берем. Кызым жардам бересиң. берет, бирок балам кичине чоңураак да түшүнөт. Чуркап келе калып, пылесостап келе калып, жардам берип, апа кайсыңызга жардам берейин десе эле элжиреп, ошо сөз айтып койгонуна эле сүйүнүп кетесиң да. Анан билбейм, балада кылып деле мени көп деле кыйнашпайт, өздөрүнүн сабактарын өздөрү окуп, обязательно сабактан келгенден өздөрүнүн кийимдерин өздөрү илип. Сиз эми бул балдарды жанагы ыр кружогуна жиберип атасыз, Жамиля Муратованын школасынын мектебине. Анда сырткары спортко да барат экен. Анан сиздин убактыңыз жетишеби? Өзүңүз каякта, кайсы тармакта иштейсиз? Мен өзүм медицина жагынан. Анан айла жок, балдар кызыгып атса чуркайт экенсиң. Мисалы көрүп атам, мисалы кээде тренировкада деле кайсы башка жакта болбосун, жөн эле баланын көңүлү жок болсо алып барып эле киргизип салат да, сен ушундай болосуң, сен ушуну окушуң керек, же сен ушундай спортсмен болушуң керек деп. Жок, баланы эч качан мажбурлабаш керек жок. Өзүнүн эркине коюп кой. Эгер чындап байкап караштырып көрүп, эгер чындап кызыгып атса, значит колдош керек. Саламаттыкты сактоо тармагында иштегенден кийин сиздин дагы убактыңыз чектелүү болуш керек да. Аябай эле чектелүү азыр. Оорулар менен сиз да калпырышып атасыз. Ооба. Биз баягы частный болгон үчүн кичине мага уруксат болуп атат да көп жерден. А так ГОСТо иштесем, жеке клиникада иштей турасызбы? Кайсы кесип ошондо сиздики? Мен жанагындай ДЦПларды карайбыз. ДЦПларды особенно бизге оорулуу балдар көп келет да. Анан азыр практически жумушумду дагы ойлобой да калат экенсиң, булар мени алаксып, чуркап, эртең менен туруп комузга оросуп, апа бүгүн вокал бар деп кээде эстетип калышат. Анан Жамиле же мен өзүм алыс жакта турсам дагы ончо мүмкүн. Жамиле женикине келип жетип, комузга барып, тренировка алып келгичекте бир топ убакыт өтүп кетет. Анан айтып атам, баягы тамак жасаган жагынан эле кичине кыйналып калат. Эми 1-2 жыл чыдап койсоңуз балдар чоңоюп калат. Азыр 9 жашта экен, 9-7де, 10-11ге чыгып калат. 1-2 жылдан кийин өздөрү барып келип, өздөрү сизге кол кабыш кылып калат. Рахмат, бүгүн студиябызга келип, ушинтип жакшынакай чыгармаларды аткарып бергениңерге, келечегиңер кең болсун, жакшы ырларды жаттай бергиле, үйрөнө бергиле, жанатсага дагы чыгармачылык албан ийгиликтерди каалайм. Балдарыңыз бактылуу болсун, сизге дагы албан ийгиликтерди каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студияда мейманда Каныкей Муратова өзүнүн балдары Айтурган Азиз Муратовдор менен болду. Ошондой эле таланттуу ырчы жана аккордеончу Жанат Шербеков да студиябызда болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар. Көтөйдүн ашында, көп жыйындын кашында, сан дүйнөгө чуркоого, сайгүлүктөр табында, аламаңаң айдалган, аркың айдын башында, маникер минген жашайдар, марал айдап алгандай, мал катат кашында, кайыптан бүткөн жылкылдар, чуу десең учуп чыкчулдар, ошол кезден карасаң, караң жылкың дулдулду, кабылдаңдын аккула, каршалдыңдан кезиксе, качырып чылбыр алсам деп, ат боорунан салсам деп, кабыр менен Кытайдын ортосунан чыгарып, абирди минтип алсам деп, ирде болгон белестиң эсил алман көк жалың, эми келип таяндың саралоң оозун